Устаз суроо азыр бизнес жана психологиядан сабак берген аялдар Instagram, Facebook'ta көбөйдү дейт. Кантип жашаш керек, кантип бай болуш керек, кантип жакшы мүнөздүү боло алам жана башка деп сабак өтүшөт. Ага катталган адамдардан акча алышат. Анысыга мейли, бирок аят хадисти аралаштырып сүйлөп, бул динде да бар, исламда бул айтылган жана башка деп шариятты кошо сүйлөшөт. Мисалы ошол аялдардын бири, ушундай психолог сабак берген аялдардын бири 4 жылдан бери намаз окуйт. Жо айтыптыр, бирок жолук салынбайт. Анан аялдар эмнеге сиз өзүңүз намаз окуйсуз да бирок жолук салынбайсыз десе, Кудай адамды эркин жараткан, жолук салыныш шарт эмес. Адам өзү каалагандай жашасын деп Кудай жараткан. Жолук салынып жаман иштерди кылган кыздарды көрүп жүрөбүз. Андан көрө негизгиси жүрөгү таза болуш керек жана башка деп айтат экен. Анын суроо ошол сабактарга катышып, ошондой психологдорду угуп пайда алуу болобу дейт. Бул абдан жакшы суроо болду. Негизи азыркы учурда ушу интернет тармагында ушул чоң көйгөйгө айланып кетти. Тилекке каршы Аллах субхана тааланын динин билбегендер, наадан адамдар чыгып динди да бурмалашып, өздөрүнө дагы жана башкаларга да зыян келтирип атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, качан гана адамдар баягы калбай калган кезде адамдар наадан адамдарды башчы кылып алып, алардан сурашат деген. Алар илимсиз жооп берип, өздөрү дагы адашып, башкаларды адаштырат деген да. Мына ошол психология андан башка жолдор менен элдерге сабак өтөбүз, анан бирдеме уюштурабыз деп интернет аркылуу же элдер бизди чогултабы, ошонун баары тең азыркы убакта чоң адашуу. Анткени көпчүлүктүн илими жок, айрыкча жанагындай адашуу сөздөрүн сүйлөгөн. Алла Таала ар кимди эркин койгон, өзүм билем, анан башкалар деле жолук салынып деле туура иш кылып жүрүшпөйбү дегендер, бул ошо шайтандын сөзүн сүйлөгөндөр да. Мына ошентип илимсиз булар дават кылгандар. Менин оюмча, Аллаху алам, бунун баары тең эле бизнес. Бул дүйнөкорлор эле илимсиз адамдарды, динин түшүнбөгөн адамдарды кол жоолук кылып, алардын акчаларын ушундай алдоо жолу менен, мындайча айтканда, жеп аткан убагы да. Эгерде ар бир мусулман, мейли эркекпи, аялбы, өзүнүн динин окуп, Куранды окуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн окуп, динге амал кылганда, жанагындай алдамчы элдин башына айланткандардын колдоруна алардын тузагына түшпөйт эле да. Тилекке каршы канчалык адамдар диндеринен алыстаган сайын, илимди үйрөнбөгөн сайын, ошондой адамдардын колуна түшүп берип атат. Алардын эч бир башы да оорубайт. Алар жандарында кичинеден аппарат бар, телефон бар, каалаган жерге кое калышып туруп, качкын келсе мына момча акчадан төлө деп, элдерди кыйындагандан башка эч нерсе кылган жок. Байкуш элдер мына акчасын да жоготуп атышат, убактысын да жоготуп атышат. Керек болсо, иманын да жоготуп калышы ыктымал, өзүнүн таза имандарын же алсыратып алышат. Бардык жагынан жоготууга учурап атышат. Бул деген өтө тилекке каршы жаман көрүнүш болуп атат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, айрыкча аял заты жакындарыңыздар, туугандарыңыздар болуп калса, ушундай нерселерден кайтаргыла. Азыр чоң бизнеске айланып, кээ бир каналдарда 200 миң, 250 миң, ага жетпеген Instagram, YouTube башка каналдарда аябай көбөйүп кетти ушундайлар. Сиздер эч качан бирөө сакал коюп, же болсо жолук салынып алып эле динин атынан сүйлөп койсо эле, бул сонун айтып атат деп эле ага эришип кетпеңиздер. Мухаммад ибн Сирин деген чоң табигин киши болгон, сахабалардын талимы. Ошол киши айтат: бул илимиң, силер алып аткан илимиңер ошо дин илими. Бул ушу динден болуп саналат деген. Ошондуктан диниңерди кимден алып атканыңарды карагыла деген. Интернетке кире калып бирөө жакшы сүйлөп койсо эле, катуу сүйлөп койсо, бир окуяларды, жомокторду, кызыктырган нерселер айтып койсо эле ошонун баарын уга бербеңиздер. Анткени канча деген адаштырган адамдар бар. Азыркы убакытта ислам динин таза жекиришпей жомокко айландырып ийген адамдар толтура. Эптеп адамдар укса болду, кызыкса болду деген. Анан ошолорду аны менен чектелбестен ошону бизнеске айландырып аламдар бар жанагылар. Бул илимди элдин алдына Алла Тааланын сөзүн айтып, Куранды айтып, Пайгамбарыбыздын хадисин айтып бериш үчүн көп чоң илим керек буга. Талыкпай издөө керек буга. Анан ошону илим алып алып, үйрөнүп алып, ошону татыктуу адамдардан алып, анан өзүнүн эрежеси менен таратыш керек. Ар бир сөзүн далилдеп. Жанагындай сүйлөп аткан адамдар адаштыруучулар, булар элдердин психологиясын оңдомоктор, наоборот, психологиясын бузуп атат, булар динин бузуп атат.
диндеринен ажыратып атат. Ошондуктан ар бир мусулман өзү буга көңүл буруп өзүн сакташ керек. Каналдарды карап көрсөңүздөр, эмнеге көбүнчө жанагындай ушул жагын аял кишилер ачып алып бизнес кылып атат, кыдырып, же анча мынча диндин атынан сүйлөп коет. Диндин атынан сүйлөбөсө, айтпаса мусулмандар келбейт да, динди аралаштырып коет. Мунун баарынын аркасы анткени аял кишилер ушуга көп барышат да. Үй бүлөсүндө кичине проблема болсо, жумушунда проблема болсо, күйөөсү менен келишпей калса, же окуусунда проблема болсо, кантип чечем, эмне кылам деп ошолорго кайрылышат. Алар болсо алардын акчасын жеп атат. Керек болсо ошолордун көпчүлүгү өздөрүнүн проблемасын чече албай, өздөрүнүн дайын таппай, динин таппай жүргөндөр бар. Бирок карапайым эл дин жаатында жахил, надан болгон адамдардын акча табуу жагын жакшы өздөштүрүп алышкан. Азыр мына интернеттен көрбөй атасыздар, кирсеңиздер эле кантип акча табууну үйрөтөм, мындай бизнести үйрөтөм, мынча айда мынча акча таап каласың, ушундай кылсаң эле ушундук байып кетесиң, жакшы жашап кетесиң, сен өзүңдү баалаганды үйрөтөм, өзүңдү баркыңды билгенди үйрөтөм, бирөө менен мамиле кылганды үйрөтөм, бирөөлөрдүн акчасын кантип өзүңө өткөргөндү үйрөтөм деп ошого окшогон жалган уран менен чыккан канча деген рекламалар бар. Ар кандай тема менен кылган сабактар бар. Ошонун баарынан алысташыбыз керек, урматтуу мусулман биртугандар. Эгерде ким Аллах субхана тааланы тааныбаса, таухидти билбесе, жалгыз жаратуучу Аллах субхана таалага түз сыйынбаса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ээрчибесе, күнөө иштерден сактанбаса, көзүн, кулагын, тилин, кол бутун күнөөлөрдөн сакабаса, ал адам өмүр өткөнчө психология бузулуп, кыйынчылыктан кутула албайт ал. Анын кутулуу жолу дин гана. Биз адамдар ойлойбуз, кээде сонун кычырап кийинип, жакшы машинелерди айдап, жакшы жумушта жүрсө, сонун жашап атат, жыргап жашап атат деп. Ошолордун баардыгы болбосо да көпчүлүгүнүн могу ички дүйнөсү, имандары суусап, кыйналып жүргөндөр канча толтура. Анткени ким Аллах субхана таала дининен жүз бурган болсо, Аллах субхана таала бул дүйнөдө эле ички дүйнөсүнө кыйынчылык берет. Алар таза эмес. Ошондуктан мына ушундай адамдар, алыс адамдары жанагындай бизнесмендер билип алышкан да. Буларды психология жак менен алдап, өздөрүнүн жалган психологиясы менен акчасын кантип чыгарабыз, ошол жолдорду окуп чыгышкан булар. Анан жалган чынды аралаштырып туруп, анан ошо менен акча таба беришет. Албетте алар баардыгын жалган кылып айтпайт. Эгер жалган айтса эч ким ишенбей коет да. Чындык менен жалганды аралаштырат ушинтип. Мына Аллах субхана таала бизге шайтанды душман, силердин анык душманыңар аны билип алгыла деп эскертип атат, Алла таала Куранда ушундай маанидә аяттар бар. Бирок ал шайтан адамды азгарганда ошо жакшылык жолго алып барып атам, мына бул жерде жакшыраак болот деп ошонун аркылуу анан башка жакка алып барат да, туура эмешке. Жанагындай бизнесмен бузукулар да мына ошол ыкмага түшүп алышкан. Ошондуктан адам баласы өзүнүн динин таанып, Куран, сүннөт илимин үйрөнбөйүнчө алардын кулу болуп жүрө берет ошого чейин. Илимий кулга айланат. Балким ал ушундук окууларды өткөн профессор болсун, 2-3 диплому болсун, кызыл диплом, бирок дин жагынан эч бир маалымат жок болсо, алардын тузагына бат эле кирет. Бат эле азгырат. Анткени анда адамдар дүйнөкор болот, өзүнүн жеке жашоосун ойлойт, анча-мынча башка келген кыйынчылыктарды көтөрө албайт, тагдырга ыйман келтирүү дегенди билбейт. Анан ошолорго ишенет. Ошолор менен куткарар бекен, ошолор мага жол таап берер бекен, ошолор мага жардам берер бекен деп жалдырашат. Жанагы кээ бир адамдар барго, чала молдолорго же көз ачыктарга ишенип, үйүңөрдү тазалап берем, жин шайтан басып кетиптир, жолуңар буулуп калыптыр, жолуңар ачылбай калыптыр, ишиңер жүрүшпөй калыптыр, мен тазалап бере калам деп акчаларын шыпырып туруп, анан ар кандай нерселерди айтмыш болуп алдап кетип калып атышпайбы? Мына ошонун эле бир түрү бул. Бирок ушундай бизнестер ар бир заманга ылайык, элдин өнүшүнө, жашоонун шартына жараша ар кандай кубулуштар менен башка сүрөт менен келе берет. Түбү бир эле ошонун, баарынын түбү бир эле. Баары тең эле акча табыш керек, алдаш керек болду. Ошондуктан урматтуу биртугандар, бул ушундай нерсе катуу көңүл буралы. Баардык биртугандарыбызга динди үйрөтөлү, динге чакыралы. Динди дагы ошо илим менен, таза илим менен амалы, Куран, сүннөт менен карманга аракет кылалы. Адамдардын жүрөгүн оңдоп, ошолорду таухидке чакыралы. Аллах субхана таала түз сыйынышсын. Жанагындай мазарларга, көз ачыктарга, тоо ташка, махлуктарга ишенбей, Алла таалага ишенип, ошого таянып, бир гана Алла тааладан сурай турган, ошого жалдырай турган мусулмандардан кылалы. Ошондо гана биз ийгиликке жетебиз. Ошондой адамдардын гана жолу ачылат. Мына илим окуган адамдар билбейт да, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ачык эле хадиси бар мына. Момун адамдын иши дейт таң калыштуу деп атат. Хадистин маанисин айтып атат. Ага бир жакшылык келсе дейт,
ошого шүгүр кылат. Ошол нерсеси ал өзү үчүн жакшы дейт. Эгерде анын башына бир кыйынчылык келсе да ага сабыр кылат. Ал дагы ал үчүн жакшы. Мына бул нерсе момунга гана берилет. Бул момундагы гана сыпат. Ал ошол нерсеге барга топук кылып, шүгүр кылып, жокко кайгырбай сабыр кылуу кимде болот? Ошол динин үйрөнгөн, динге көңүл бурган, динин кармаган адамга келет. Анан бузук адамга динин ойлобогон адам каяктан келсин мындай нерсе? Мына ушул пайгамбарыбыз хадисинде келген мааниге иманы күчтүү, тагдырга ыйман келтирген ошол гана адам амал кыла алат. Демек, мына биздин бардык проблеманы чече турган нерсе мына ошол хадисте турат. Мына буга окшогон канча деген көп хадистер бар. Жөнөкөй эле мына Аллах субхана таала жүргөн мына Куран китебибизди биздин ыйык болгон, жашообуздун мыйзам болгон китебибизди ушу бир жөнөкөй бир убактысын бөлүп окуп койгон бир адам жок. Жок дегенде ушу кыргызча бир котормосун же орусча болобой кыргызчасын окуп койсо канча деген маалымат бар ушу үстүртүдөн түшүнсө деле. Мына көп адамдар динин окубагандыктан мына ушундай адашууга барып атышат. Ким мына ошо кутулгусу келсе, мына динине келсин. Динине келбесе, жанагындай адашуунун аркасында адашып жүрө беришет. Анан диндерине дагы, дүйнөлөрүнө дагы зыян келтирет. Аллах субхана таала баарыбызды ушундай адашуудан сактасын. Бардык элге, мусулмандарга ошо динин түшүнүүгө Аллах субхана таала өзү ийгилик берсин. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.